Алабука 1-май жолу. Көп жылдардан бeri ушул жолдун абалы өтө начар болуп, эл кыйналган. Биринекин сүрмүш болуп, анда-санда эрте жазда, күздө бир мүмкүнчүлүк бола калганда кичине сүрүп, бетин жылмакай кылып тегистеп коюлмуш болушат. 4 машина өткөндөн кийин кайра эле абалы мышыгыйлай турган абалга түшөт. Эң эле ушул ылдам жүрдүм дегенде 40 менен жүрөсүң. Азыр мына 20 менен баратабыз саатына. Ушунчалык жолдун абалы начар. Көп жыл болду ушул жолго. Жарым километр, 1 километр оңдомуш болот мамлекет. Андан ары таштайт ушу менен. Өкмөт, айыл өкмөт кылайын десе, айыл өкмөт бюджети жетишсиз. Өзү дотацияда отурса айыл өкмөт. 1-май айыл өкмөтүндө дагы менимче бир 10-12 миңден ашуун калк жашайт. Бул жолдон бир гана 1-май Алабуканын 1-май айыл өкмөтүнүн эли эмес, Чаткал районунун Шакафтар шаарчасы, Шакафтар айылындагы эл жашайт. Ошол эле учурда бул жактан алтын казган, алтын кенинен каттаган оор жүк ташуучу унаалар каттайт. Ушул жолдон оңдоп койсо болот эле, мамлекет чыгынып. Аралыгы бир 20 километр болушу мүмкүн. Так канча экенин билбейм. Болжолдуу эсеби менен 20, 22, 25 жетип болуш керек. Алабуканын чыга беришинен 1-май айыл өкмөтүнүн борборуна чейин. Унаалар ар кайсы жерде ушинтип бузулуп, антип тырмышып, эл айдоочулардын кыйналган. Кечеде бир жума мурда катуу жамгыр жаап, сел жүргөн. Ушул селдин кесепетинен ар кайсы жерлерде жолдорду жууп кеткен. Мына жерде бир техника иштеп аткан экен. Сырттан келген конок болсо, бул жолдон бир жол жүрүп, экинчи кайра жүрбөйм деп кетери ушук. Анткени жолдун абалы чынында өтө начар. Өтө начар. Мына келатабыз 20-га, саатына 20 километрге жетпеген ылдамдык менен. Мындан катыраак айдасаң, унаанын бир жери үзүлүп кетет. Сел алган боюнча матып турат айланады чекелери. Илабаза эмчек кайда дейт кыргызда. Достор, ушул видеону бөлүшүп, комментарий жазып, көбүрөөк таратканга жардам бериңиздер. Анткени канчалык көп айткан сайын бийликке
аткаруучуларга элдин зар какшап айткан үндөрү жетсе мүмкүн оңдошор. Бизге чейин дагы бир канча адам бул жол туурасында көп эле чагылдырган. Биз дагы буга чейин бир нече жолу ушул жолду тарткан жайыбыз бар. Ошентсе дагы урматтуу ала букалык туугандар, ушул видеону таратканга жардам бериңиздер. Лайк басып, пикир жазып, бөлүшүп коюңуздар.